إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, буга чейин апта сайын аптанын 7-нчи күнү болуп жаткан тафсир сабагыбызды андан ары окууну улантабыз. Биз мына ушул тафсир сабагыбыздан Аср сүрөсүнө келип токтогон экенбиз. Бүгүн мына ушул тафсир сабагыбыздан Аср сүрөсүнүн тафсирини, маани маңызыны, максаттарыны окуп, кыскача болсо дагы окуп үйрөнөбүз. Аллах Таала Кур'анда айтат: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَشْقَى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Силерге мен тараптан хидаят келет, туура жол келет. Ким ошол хидаятка, туура жолго ертсе, адашпайт жана бактысыз болбойт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلَا عَصْرٍ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Asırga ant. Albatta har bir insan ziyanda. Alemi iman keltirgen, salih, soop, жакшы амалдарды жасаган, жана бири-бирине акыйкаттык менен сабырдуулукту осият, насаат кылгандар гана зыянда эмес. Мына ушул сүрө Кур'ан-ы Каримдеги эң кыска сүрөлөрдүн бири. Бул Аср сүрөсүндө адамдарга бактылуулук эмне экендиги тууралуу түшүндүрмө берилет. Адамдардын өз жашоолорунда издеп жаткан нерсе бактылуулук. Эң биринчи жоготкон нерселери да бактылуулук. Адамдардан сурасаңыз, жашоодо издеген нерсеңиз эмне десеңиз, бактылуулук деп айтышат. Ошол бактылуулук эмне экени Аср сүрөсүндө баяндалган. Бактылуулукту биз Аллах Тааладан сурайбыз. Жогоруда сөз башында бир аятты келтирдик. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Силерге мен тараптан хидаят келет, туура жол келет, шарият мыйзамы келет. Ким ошол хидаятка ертсе, адашпайт жана бактысыз болбойт. Ушул Аср сүрөсү бактылуулукту эмне экендигин баяндайт. Жана бактысыздыктын эмне экендигин баяндайт. Инсан бактылуу же бактысыз экендигин мына ушул Аср сүрөсү менен таразалап алса болот. Бактылуулук, чыныгы биз издеген чыныгы бактылуулук Курандан изделет. Курандан башка нерселерден, Кур'ан-ы Каримден башка нерселерден, Кур'ан сүннөттөн башка бир нерселерден бактылуулукту издебөө керек. Аллах Таала Кур'анда мына Бани Исраил тууралуу айткан: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. Силер төмөн нерселерди баалуу нерселерге алмаштырасыңарбы? Бул аят Бани Исраил тууралуу айтылса дагы, бирок эгер мунун маанисине бир ой жүгүртө турган болсок, инсан
кол астында турган Аллах Таала берген, жиберген ошол шарият мыйзамы болгон Кур'ан-ы Карим мына ушул инсан баласынын колунда турат экен. Мына ушул китептен гана бактылуулукту издебиз керек. Мындан Кур'ан-ы Каримден төмөн болгон дүйнөдөгү башка бир нерселерден бактылуулукту издеп кетүүсү бул ошол инсандын бир тараптан хидаят таппаганы. Бул сүрөнү түшүнүүдөн алдын тарыхка бир кайтайлы. Инсан жаралган заманга, инсан жаралганда ошол адам баласы жерде отурукташып жашай баштаганда бактылуу болгон. Бирок жылдар өтүп, убакыттар өтүп, адамдар Аллахтын мыйзамынан бактылуулукту издебеген себебинен жерде баксыздык башталган. Дүйнө жана акырет баксыздыгы мына ушул шарияттан издебегени, Аллахтын шарият мыйзам кылып койгон жолунан издебегени себептүү дүйнө акырет баксыздыгы башталган. Нух пайгамбардын коомуна келип, адамдар капыр болуп кетти. Нух пайгамбар менен Адам алейхиссаламдын ортосунда анчалык деле көп убакыт жок. Бирок адамдар капыр болуп кетти. Нух пайгамбарды Аллах Таала жиберди, адамдарды даават кылды. Ошол шарият мыйзамына кайтарууга аракет жасады. Адамдарды бактылуулукка чакырды, исламга чакырды. 950 жыл өзүн элин ушул иманга чакырып турду. Кеме жасап жаткан кезде Аллахтын буйругу менен адамдар ал кишинин үстүнөн күлүштү. Кээ бир адамдарга Кур'ан сүннөттөн бакыт издейбиз деп айтсаңыз, адамдардын кээ бири күлөт. Нух пайгамбар айтат: "Бүгүн силер биздин үстүбүздөн күлөсүңөр, эртең биз силердин үстүңөрдөн күлөбүз" дейт. Мына ошондуктан качан инсан бактылуулукту Кур'ан сүннөттөн издеген кезде адамдар тарабынан мыскыл, шылдыңдоолорго дуушар болот. Кала берсе, ушул Нух пайгамбардын аялы менен баласы капыр болуп, кемеге мине албай калып кетти имансыздык себебинен. Кээде бул жашоодо бактылуулук эмне экенин балаң да, аялың да түшүнбөй калуусу мүмкүн. Нух пайгамбардын доорунда Аллахтан келген шариятка баш ийбегендер баарысы чөгүп кетти, баарысы жок болду. Бул албетте тарыхтагы ар бир окуя биз үчүн бир өрнөк, биз үчүн бир сабак. Бул Асыр сүрөсү Кур'ан-ы Каримдин 103-чү сүрөсү болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде турган кезде түштү аяттары 3 аяттан турат. Кур'ан-ы Каримдеги эң кыска болгон сүрө. Бул кыска сүрөдө адамдар өз жашоолорун кандай өткөрүү керек? Бул жашоо эмне үчүн берилген? Мына ушул нерсе жалпы бир сүрөттө айтылат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вала аср. Асырга ант. Асырга ант. Заманга ант. Бул сүрө Аллахтын анты менен башталат. Аллахтын анты касамы менен башталат. Мына биз кыска сүрөлөрдүн тафсирин окуп жаткан убакытта ант, касам биринчи жолу келди. Буга чейинки кыска сүрөлөрдө, эч бир кыска сүрөдө антты биз жолуктурганыбыз жок. Мына ушул Асыр сүрөсүндө мына ушуну окуп жатабыз. Мына ушул сүрө биринчи болуп ант менен башталып келди. Ант, касам мына ушул нерсени билдирет. Эмне нерсеге ант ичилип жаткан болсо, ошол нерсеге көңүл буруу керек. Анткени ошол нерсе
көңіл бұра тұрған нәрсе екенін, же улуу нәрсе екенін түшүндүрөт. Башка бир сүрөлөрдө Аллах күн менен анттаган. Сура Шамс, Шамс сүрөсүндө «Ва-шамси ва-духаха» Аллах Таала күн менен анттаган. Бул ошол күндүн адамдар жашоосунда өтө бир көңүлгө ала турган нерсе экенине бир көрсөтмө бар. Күндүн адамдар жашоосунда өзгөчө орду бар. Ла уқсиму би хазал балад. Аллах ушул шаарга ант дейт. Аллах анттаган шаар бул Мекке шаары. Аллах Таала Мекке менен анттады. Анткени бул шаар ислам шаары жана ислам жер жүзүнө тараган исламдын борбору болуп саналат. Ошондуктан Аллах Таала анттаган нерсеге биз көңүл буруубуз керек. Аллах Таала жөнөкөй же бир маанисиз нерселер менен эч качан анттабайт. Аллах Таала анттаган нерсе көңүлгө ала турган жана ага ой жүгүртө турган өтө маанилүү нерсе менен анттайт. Мына ошондуктан Аллах Таала өзүнүн каалаган жаратылган махлуктары менен анттай берет. Бирок биз жаратылгандар Аллахтын ысмы менен гана анттообуз керек. Валлахи, биллахи, таллахи деп. Кайсы бир инсан Аллах Тааладан башка бир нерселер менен анттай турган болсо, мисал үчүн бычак урсун, нан урсун, же караңгы түндө турам, же дасторкондун башында турам деп мына ушундай анттарды айта турган болсо Аллахтын ысмынан башка, бул инсан Аллахка шерик келтирүүчү мушрик болуп саналат. Мына ошондуктан бул чоң күнөө. Мына ошондуктан биз махлуктар Аллахтын ысмы менен гана анттообуз керек. Мындан башка дагы анттар келет, касам анттар башка бир сүрөлөрдө келет. Аны иншаалла өз ордунда убакыты келсе баяндап өтөбүз. Бул Асыр сүрөсүндө мына асыр менен антталды. Бул эми асыр намазы да болуусу мүмкүн. Анткени буга далил Аллах Таала Куранда айтат: "Хафизу алас-салавати вас-салатил уста ва куму лиллахи канитин." Намаздарды сактагыла. 5 убак намазды сактагыла. Айрыкча ортоңку намазды. Ошол ортоңку намаз дегенде кээ бир тафсир алымдары асыр намазы дейт. Кээ бир тафсир алымдары асыр вал асыр Аллахтын антынан максат асыр убактысы дейт. Кээ бир тафсир алымдарына көрө, алардын пикирине көрө, бул вал асырдан максат убакыт максат кылынган дейт. Заман максат кылынган, доору максат кылынган дейт. Анткени убакыттын, замандын инсандын жашоосунда кадыры, баасы өтө жогору экендиги үчүн, өтө жогору экендиги жана ушуга көңүл бурдуруу үчүн Аллах Таала убакыт менен анттады. Анткени инсандын жашоосу бул убакыттан турат, убакыт бул өмүр. Мына ошондуктан убакыттын, замандын инсандын жашоосунда өзгөчө орду бар. Убакыт менен антталгандан кийин убакытты эмнеге сарптоо керек? Мына убакыт маселеси чектелгендигин түшүндүрөт. Убакыт чектелген. Ар бир инсандын бул жашоодогу орду, заманы, убактысы белгилүү бир убакытка чейин. Ар бир инсандын өмүрү чектелген. Өмүрдүн чектелгени инсандардын өмүрү бири-биринен айырмаланат. Аллах Таала убакыт менен анттаганы бул инсан баласынын убактысыны Аллах Таала бул жашоодо чектеп койгон. Мына ошондуктан имам Шафи рахимахулла айткан экен: "Лаума анзалаллаху худжатан ала халқихи илла хадихи сурата лакафатхум." Аллах Таала башка бир далилдерди өзүнүн махлуктарына түшүрбөй, ушул адамзатка башка бир далилдерди түшүрбөй, Аллахты таанып билүүдө, пайгамбарды таанып билүүдө, жана ислам динин далилдер менен таанып билүүдө, мына ушул Асыр сүрөсүнө түшүрүп койгондо ушул жетиштүү болмок деген экен. Эмне үчүн Аллах Таала убакыт менен анттады? Эмне үчүн
анткени адамдарды ишендирүү үчүн. Аллах Таала адам баласы зыянда экендигине ант ичти. Эгер адамдар жашоодо бардыгы бактылуу болуп көрүнүп жаткан болсо да, Аллах Таала мына ушул адамдарды ишендирүү үчүн алардын барысы зыянда экендигин ишендирип, убакыт менен анттады. Эми инсан баласы өзүнө чейин жашап өткөн тарыхтагы адамдарга көңүл буруп, алардын жашоосуна бир ой жүгүртүп, алардан сабак алуубуз керек. Иннал инсана лафи хуср. Кийинки аят. Албетте чындыгында, же албетте ар бир инсан зыянда. Адамдар бактысыз. Инсан, ал-инсан, иннал инсан, ал-инсан, бул жерде исму джинс дейилинет. Араб тилинде инсан заты бар экен, барысы бактысыз. Дүйнө бир деңиз деп сүрөттөй турган болсок, деңиз ичи толо бактысыздык. Дүйнөгө келген ар бир инсан бактысыздык ичинде жашайт. Аллах растап айтып жатат. Мана кийинки аятта башка бир аятта лaqad khalaqnal insana fi kabad. Биз инсанды бактысыздыкта, кыйынчылыкта, түйшүктө жараттык. Кала берсе, жеген алдында, жебеген артында болгон инсандын да бул жашоодо бир бактысыздыгы бар, бир түйшүгү бар, бир кыйынчылыгы бар. Бай инсанда, кедей инсанда бар бактысыз. Бактысыздыкка көмүлүп кеткен, чөгүп кеткен. Ушул бактысыздык деңизинен чыгып кетүүнүн бир эле жолу бар. Ушул кутулуу кемесине минип алуу керек. Нух пайгамбардын кемесиндей болгон ошол шарият кемесине, Куран сүннөт кемесине минип алуу керек. Иннал инсана лафи хуср. Чындыгында инсан баласы зыянда. Лафи хуср. Бул жерде фи араб тилинде зарф дегени. Зарф дегени бул идиш дегени. Зарф бул идиш дегени. Мына ошондуктан бул жашоо толо фитна. Мына ошондуктан инсан баласынын жакшы жана жаман амалдары ушул заманда, заман бир идиш боло турган болсо, мына ушул заманда сакталат. Эми иллаллазина аману. Аллах Таала мына ушул зыянга толуп кеткен, мына ушул зыяндан чыгуунун жолуну көрсөтөт. Жана ушул зыяндан чыгуунун жолун көрсөтүп, мына ушул 4 сыпат менен сыпатталгандар гана зыянда эмес экендигини, чыныгы кутулуу кемесине минип алгандар экендигини кийинки аяттарда ачык баяндайт. Бул жашоону момун инсан ыймансыз элестете албайт. Жашоо болушу мүмкүн. Ар бир инсан жашашы мүмкүн. Бирок адамча жашаш үчүн, айвандардан айырмаланып, адамча жашаш үчүн бир гана ыйман сыпатына ээ болуу керек. Аллах Таала башка бир аятта Кулна я'бау бикум рабби лаула дуаукум. О Мухаммад айт, эгерде аларда ыйман сыпаты болбосо, Аллах Таала назарын албайт экендигин. Мына ушул ыйман сыпаты болсо, киши Аллах Таала айтып жаткан жалпы инсандын зыянынан чыгат, кутулат. Иллаллазина аману. Биринчи Аллахка ыйман келтирген. Биз билебиз, эч качан ыйман бул илимсиз туура болбойт. Сөзсүз ыйман туура болуш үчүн киши колунан келишинче Куран сүннөттү окуп изилденүүсү керек. Биринчи ошол жалпы зыяндан куткара турган биринчи сыпат бул ыйман сыпаты менен сыпатталуу керек. Мына ушул бактысыздык деңиз баткагынан чыгып кете тургандар бул ыйманы барлар. Мына ошондуктан ыйман келтирип, жакшы амал жасап, андан кийин ошол
ыйманга чакырып, акыйкатка чакырып, жана сабырдуулукту осуят кылгандар мына ушул жалпы зыяндан кутулат. Аллах Таала бул пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларындагы мына ушул мушриктердин колунда болгон нерселерге карап туруп, эч качан кыялданбоого жана үмүт артпоого буйрган жана кызыктырган. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. Аллах Таала дайыма ыймандууларды даражасын бийик көтөргөн, жана аларды өз назарына алган. Эч качан капа болбогула, силер дайыма бийиксиңер, эгер момун болсоңор. Мушриктердеги, капырлардагы нерселерди карап туруп, эч качан кайгыга чөкпөгүлө. Капаланбагыла, силер бийиксиңер. Анткени силерде ыйман сыпаты бар дейт. Бейиш тозок жакын. Жакшы салих инсанга бейиш жакын, жаман инсанга тозок жакын. Албетте жашоо таттуу. Мына сааттар, күндөр өтүп, жылдар өтүп, өмүр өтүп, өлүм келет. Кийин инсан эч качан бул дүйнөгө кайтып келбейт. Акылдуу инсан вактынан үнөмдүү пайдаланат. Мына бул Аллах берген вакыттар бир өткөндөн кийин кайра келбейт. Бир вакыт бир өткөндөн кийин кайра келбейт. Кайра кайталанбайт. Байга да, кедейге да кайра кайталанып келбейт. Азыр ушундай мүмкүнчүлүктөр бар, бирок бир күндөр келүүсү мүмкүн. Ал күндөрү динде инсан бекем түрдө ибадат кыла албай калуусу мүмкүн. Инсан пенде бир кул. Инсан кул болгондон кийин ал өзүнүн кулдугун Аллахка арнасын. Аллах Таала райымдуу зат, берешен зат. Анткени Аллах күнөөлөрдү кечирүүчү зат. Мына ушул зыян деңизине чөгүп кеткен инсандарды куткарган зат. Бизде Аллах Таала зыянда экендигибизди анттап, бизди ишендирип жатат. Баары нерсеси жетерлүү болгон адамдар дагы зыянда. Эгер ишенбесеңер, бардык инсандар бакытсыздык ичинде жашап жатканына ишенбесеңер, бардык инсандар силердин көзүңөргө бактылуу болуп көрүнсө, тарыхта өткөн замандарга, өткөн элдерге бир карагыла. Тарых заманы силерге инсандар зыянда, бактсызда экенин көрсөтүп берет. Аллах ишендирип айтып жатат. Илим албасаңар, ыйман келтирбесеңер, жакшы амалдарды жасабасаңар, акыйкатка чакырбасаңар, сабырдуу болбосоңор, сабырдуулук осуят кылбасаңар, зыянда экенибизди мына ачык көрсөтүп айтып жатат. Мына ошондуктан илим албасаңар, амал кылбасаңар, акыйкатка чакырбасаңар, жана сабырдуулукту өз ара бири-бириңерге осуят кылбасаңар, зыян көрөсүңөр дейт. Азыр зыян көргөн бактсыз адам, эң кыйналган адам мен болсом керек экен дейт. Аллах баяндаган 4 себепти жасап койсок, сизди бирөө сөгүп акмак десе да, Аллахтын алдында даражаңыз бар. Адамсың. Аллах айткан бактсыз адамдардан эмессиз. Ушул 4 сыпат менен сыпатталбаган адам сиздин көзүңүзгө бактылуу болуп көрүнсө да, ал инсан бактсыз адам. Кыямат күн тозок элинен бир адам алып келинет. Бул адамга дүйнөдө өтө бир неиматтын түрлөрү берилген, неиматтын бардык түрлөрүн таткан адам болот.
Азыркы замандагы адам бул тозокко киши. Ушул кишини тозокко бир матырып алынат. Бир матырып, бир салынып кайра алынат. Ошондо ага айтылынат, сен бир мурда бир жакшылык, лаззат көргөнбүсүң дүйнөдө дейт. Ошондо жанагы пенде, мен дүйнөдө жакшылык көргөн адам эмесмин дейт. Тозок элинен болгон бир адамды алынып келип, тозокко бир матырып алып, кайра алынып коюлганда, дүйнөдө көргөн лаззаттарын унуттуруп коет экен. Бейиш элинен бир кишини алып келинет, эң дүйнөдө кыйналган, ар кимден тепки жеген, бирок аны адам ордунда көргөн эмес. Ушул адамды бир тозокко матырып алынат, бир эле жолу. Ошондо сен бир дүйнөдө жамандык көргөнбүсүң дейилет экен. Жок, мен бир жамандык көргөн эмесмин деген экен. Мына бир эле матырылып тозокко алып коюлганы ошол инсандын бул жашоодо көргөн жамандыктарыны, кыйынчылыктарды унуттуруп коет экен. Ким бактылуу, ким бактысыз, ким жакшылыкта, ким жаманлыкта экенин көргүңөр келсе, мына ошондуктан тарыхка бир карагыла. Асыр сүрөсүнө бир карагыла. Мына ошол Асыр сүрөсүгө бир ой жүгүрткүлө. Ва аминус салихат. Биринчи сыпаты иман сыпаты болду. Андан кийин мына ошол илимдин негизине курулган ошол иманга, ошол илимге амал болот. Ва аминус салихат. Салих сооп амалдарды жасаган. Салих амал эмне? Салих амал эмне? Жакшы амал эмне? Бул дегени шарият эмнеге буйрган болсо, ошол нерсе салих амал. Эмнеден кайтарган болсо, ошол нерсе мункар амал, кайтарылган амал. Ошол мункар амалдан кайтуудагы, аны таштоодагы бул салих амал. Эми жакшы жаман иштерди ар ким өз таразасы менен өлчөбөйт. Эгер дүйнөдө ар ким өз таразасы менен өлчөй турган болсо, жакшы жаман иштерди бардык адам жаман иш жасабай жаткан болуп калат. Бир да адам жаман иш жасап жаткан болуп саналбай калат. Уурулар деле айтат, баары түн ширин уйкуда уктап жаткан кезде, эмне үчүн биздин тапкан акчабыз арам болот экен, биз да мээнет кылып жатабыз деп айтышат. Таразадан уруп калып жаткан адам дагы айтат, мен мээнет кылып суукта туруп ушундай иштеп жатканымда эмне үчүн менин ушул таразадан уруп жатканым арам болот экен, мен мээнет кылып жатам дейт. Ар ким өзүнүн таразасы менен өлчөй турган болсо, дүйнөдө жаман, арам нерсе калбай калат. Ошондуктан бир өлчөм болуусу керек. Ал өлчөмдү бизге Аллах Таала орнотуп койгон, ал Куран сүннөт өлчөмү, адамдар түзбөгөн, жасабаган өлчөм. Аллах Таала тарабынан келген Куран сүннөт таразасы. Мына ошондуктан бул тараза, өлчөм, Аллах Тааладан келген Куран сүннөт таразасы. Эгер адамдардын өзүнө коюп берген болсо, ар ким өзүнүн пайдасын көздөйт. Мына ошондуктан Куран сүннөт таразасы бул өзгөрбөс бир өлчөм. Бардык жаман жакшы иштер Куран сүннөт менен өлчөнөт. Куран сүннөт бир амалды жакшы деген болсо, адамдар аны оюна салып жаман деген болсо, ал жакшы амал болуп бара берет. Адамдар бир амалды жакшы деген болсо, өз ойлору менен, Куран сүннөт жаман деген болсо, ал амал ошол жаман бойдон кала берет. Жакшы амал болуусу үчүн иман сыпаты табылуусу керек. Иман сыпаты болбогон адамдын жакшы амалы болбойт. Мисалы үчүн кээде угуп калабыз, баланчы жолдоңдо бериптир, баланчы суу чыгарып бериптир. Эгер ошол суу чыгарган, асфальт төшөгөн, жана бир жерди көпүрөнү оңдоо берген инсандын иман сыпаты болбосо, ал амалы салих амал деп эсептелинбейт. Андан кийингиси үчүнчү сыпат ватавасау бил хакки, жана бири-бирине акыйкатты осуят кылгандар.
Üçüncü sıfat, bir-birine hakikatты bir-birini çakırıp, bir-birine osiyat kılganдар. Davat kılganдар. Adamlar hakikatты bilgenderi var adamların içinen, bilbey hakikattan alыс bolup, jahil bolup жүргөндөрү бар. Мына ушул зыяндан кутултура турган үчүнчү сыпат бул өз ара бири-бирлерини акыйкатка чакыргандар. Эгер ошол акыйкат өз ара момундардын ортосунда осият кылынбаса, анда булар акыйкатты өздөштүрө алышпайт, тургуза алышпайт. Бул акыйкатты тургузуу, адамдарды бул нерсеге чакыруу оңой болбойт. Анткени бул нерседен напсы кабылуу тосот, залымдардын зулуму тосот. Ошондуктан бул акыйкатты адамдарга жеткирүүдө өз ара осиятташып, туруп чакырышпаса, жасашпаса бул ишти, адамдарга бул акыйкатты жеткирүү оңой эмес. Мына ошондуктан бул нерсеге сабыр керек. Дават кылууда адамдарды ширктен кайтарып, таухидке чакырууда адамдар тарабынан көптөгөн зыяндар болот. Адамдар тарабынан көптөгөн карама-каршылыктар болот. Мына ошондуктан бул нерсеге сабыр керек. Үчүнчү сыпат менен сыпатталгандан кийин, төртүнчү сыпат бул сабырдуулук. Ва тавасау бис сабр, бири-бирлерини сабырдуулукка осият насаат кылгандар. Зыянда эмес дейт. Акыйкат жолунда келе турган ар кандай кыйынчылыктарга сабыр кылуу керек. Акыйкатты канчалык айтсаң да, адамдар баш тартып, жалган семирип кетип жатканына сабыр кылуу керек. Адамдар тарабынан зыяндар жетет. Бул сүннөт. Адамдарды таухидке чакырып, Аллахтын бирлигине чакырып, ширктен кайтарган убакытта адамдардан зыяндар жетет. Бул сабырга болгон осиятка пайгамбарлар муктаж болушкан. Аллах Таала өзүнүн пайгамбарыны өткөн пайгамбарлардан ибрат үлгү алууга буйруп мындай деген: Фасбир кама сабара улул азми минар русули ва ла тастаджил лахум. О Мухаммад, өткөн пайгамбарлар сабыр кылгандай сабырдуу бол, сабыр кыл. Адамдарга акыйкатты жеткирүүдө, аны айтууда шашылба. Фасбир ли хукми раббик ва ла такун ка сахибил хут. Ошол Раббиңдин өкүмүндө сабыр кыл. Раббиңдин өкүмдөрүн адамдарга жеткирүүдө сабыр кыл. Хут ээсиндей болбо дейт. Юнус пайгамбардай болбо дейт. Юнус пайгамбар коомуну күнү түнү дават кылды, акыйкатка чакырды. Бирок коому баш тартып туруп алганда, мына ушул дуа кылып, коомун таштап, элин таштап, аларды жок кылып жиберүүсүн дуа кылып, элин таштап чыгып кеткен. Юнус пайгамбар кетип калгандан кийин эли, коом өкүнүп, ыйманга келип, тобага келет. Бирок Юнус пайгамбар элин таштап кеткенден кийин деңизге барып, бир кемеге чыгып кетип жаткан кезде, ошол кемеден кайсы бир себептерге көрө ташталган убакытта аны келип кит, ошол балык жутуп алат. Мына Кур'ан-ы Керимде бул тууралуу аят бар. Ошол Юнус пайгамбар өз коомуну таштап, ошол киттин ичине, ошол балыктын ичине киргенден кийин, ошол жерде жасаган ишине өкүнүп, тооба кылгандыгы тууралуу. Алла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деген дуа. Анбия сүрөсүнүн 87 аяты. Ошол Юнус пайгамбардын бул дуасы: өзүңдөн башка илах жок, о Раббим, сен аруу таза илахсың, мен залымдардан болуп калдым деп жалбарды.
Аллах Таала Куранда адамдарга даават кылган, анан адамдардын зыянына чыдабай, сабыр кылбай, аларды таштап кетүүнү зулум деп айткан. Бул даават иши, бул адамдарды динге чакыруу өтө бир чоң бир жоопкерчилик. Мына Юнус алейхиссалам бул жоопкерчиликти сезип, элин таштап кеткен эле. Сезип, бирок эли иман келтирбегенде, Юнус алейхиссалам ошол элин таштап кетип, кийин деңизге барып, киттин ичинде калып, ошол дуа кылган эле. Мына биринчи деңиз зулматы, деңиз караңгылыгы, анан түн караңгылыгы, баллыктын ичиндеги зулмат, караңгылык. Мен өзүмө зулум кылып коюп турмун деп айтты Юнус алейхиссалам. Аллах Таала Юнус алейхиссаламдын тообасынан кийин ал кишини ошол киттин курсагынан, ошол баллыктын курсагынан чыгарды. Мына бүгүн биз дагы адамдарга даават кылсак, ширктен кайтарсак, таухидке чакырсак, бидаат эмне, сүннөт эмне, мына ушул тууралуу айта турган болсок, адамдар тарабынан жете турган зыянга сабыр кыла албай калабыз. Анан акырында өз дааватыбызды таштап коебуз. Же сабактарыбызды токтотуп коебуз. Эми баллыктын ичиндеги караңгылыктарда калган жакшыбы, же сабыр кылып, адамдар тарабынан келе жаткан зыянга сабыр кылып сыртта жүргөн жакшыбы? Албетте сыртта да. Албетте адамдарды акыйкатка чакырган убакытта адамдар тарабынан келе жаткан зыянга сабыр кыла албай, өзүбүздү кээде четке алабыз. Аллах Таала мындан дагы кыйын абалга салып коюшу мүмкүн. Мындан дагы кыйын абалга салып кое турган кадыр зат. Ошол кыйынчылыкка түшүп калган убакытта адамдардан тарабынан келе турган кыйынчылыктан дагы каттуу болгон кыйынчылыкка түшүп кала турган болсок, эгер муну адамдар бул кыйынчылыкты адамдар тарабынан келе турган кыйынчылыкка салыштыра турган болсок, жок, бул адамдар тарабынан келе жаткан кыйынчылык жеңил турбайбы? Күн сайын таяк жесем дагы адамдарды таухидке чакырып, ширктен кайтарып жүрө берейин дейт. Аллах Таала адамдардын зыянынан да беттерирээк, каттуураак болгон зыянга салып коюуга кадыр зат. Жанагы башыңа кыйынчылык түшкөндө дагы ушул жанагы Юнус пайгамбардын дуасын окуп жибер деген дагы мына ушуга окшоштуруп анан айткан. Алла илаха илля анта субханака инни кунту миназ-залимин деген дуа. Мына ошондуктан бул Аллахтын динине чакыруу да, адамдарга Аллахты таанытуу да, бул Аллахтын таухидине каршы келе турган ширктен кайтаруу да, бидааттан кайтаруу да, сүннөткө буйруу да, адамдардын табияты мына ушундай. Адамдарга, ошол чакыруучуларга, даават кылуучуларга зыян берет. Тили менен зыян берет, колу менен зыян берет. Бул өткөн пайгамбарлардын жашоосунда болгон нерсе. Сахабалар бири-бири менен жолугушуп сүйлөшкөндө бири-бирине Асыр сүрөсүн окушуп коет экен. Иманга, амалга, акыйкатка, мына ушул сабыр кылууну бири-бирине эстетишип, анан коштошушат экен. Бизге да Аллах Таала ушул акыйкатка даават кылып жаткан кезде ушул сүрө өз таасирин бизде көрсөтсүн, сахабаларда таасирин көрсөткөндөй. Мына ошондуктан бул бактылуу инсандардын сыпаты бул сабырдуулук. Мына ошондуктан мына ушул 4 нерсе менен сыпатталуубуз керек. Биринчиси ошол иман,
ошол илим негизинде сыпатталган иман, ошол иманга амал, андан кийин акыйкатка чакыруу, андан кийин ошол акыйкатка чакыруу жолунда сабыр кылуу. Эч качан акыйкат жолунда адамдарды динге чакырууда шашпоо керек. Сабыр кылуу керек. Араб тилинде ачуу бир отко сабыр деп айтылынат. Ошол отту оозуңа салсаң, өтө ачуу. Сабыр сөздүктөгү мааниси камоо, тыюу деген маанини билдирет. Хаббаб радияллаху анху Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Каабада жөлөнүп жаткан кезде, о Аллахтын элчиси, кыйналып кеттик, дуа кылың дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Каабанын алдында жаткан эле. Ачуусу келет. Мына бактылуулукка шашпа дегендей. Силер бир адашкан коомсуңарда. Силерден буга чейинки адамдарды динден кайтаруу үчүн башынан араны коюп туруп, экиге бөлүп аралайт эле. Имандан кайтарыш үчүн. Ла илаха иллаллахтан кайтарыш үчүн. Темир тарак менен еттерини денесинен ажыратышат эле. Бирок бул нерселер аларды диндеринен кайтара албайт эле. Иннаху ман яттaqi ва ясбир фа инналлах ла юди'у ажрал мухсинин. Эгер ким таква болсо, сабырдуу болсо, Аллах Таала мухсиндердин эч качан амалдарыны, жакшы иштерини, имандарыны жоготуучу эмес. Жоготпойт. Мухсиндердин эч качан жакшы ошол ажырлары, сооптору эч качан жоголбойт. Жеңиш мына сабыр менен келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн эң жакшы сахабасын Ибн Аббаска айткан. Ошол бул киши дүйнөдөн өтүп жаткан кезде эң балагытка жеткен киши болгон. Ошол сабыр кыл деп. Арабтарда дагы бир макал бар. Бактылуулук оозуңа бир курманы салып, шибиң отура турган нерсе эмес деген экен. Арабтарда да бир макал бар. Бактылуулук бир оозуңа курманы салып, аны шимип отура турган нерсе эмес. Имам Тирмизи, Ибн Мажа Пайгамбарыбыздан бир хадис келтиришет. Анна Наби саллаллаху алейхи вассалам кал, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ал-му'мину аллази юхалиту ан-наса ва ясбиру ала аазахум а'заму ажран мин ал-му'мину аллази ла юхалиту ан-наса ва ла ясбиру ала аазахум." Саххаху Албани фи Сахих ат-Тирмизи. Сахих хадис. Имам Албани рахимахуллах сахих деген. Бир муъмин адамдарга аралашып, алардан боло турган зыяндарга сабыр кылып жүргөн инсандын, ошол муъминдин ажыры көп, соогу көп. Адамдардын зыянынан сыртка чыгып алган муъминдан дейт. Тияка чыгып кеткен, кой, мен өзүм жолумда, силер өзүңөрдүн жолуңарда деп. Эч бир зыян тартпайын деп чыгып кеткен инсанга караганда, момундар, ошол момун инсан адамдар менен аралашып, аларды ошол акыйкатка чакырып, алардан келе турган зыяндарга сабыр кылып жүргөн момундун ажыр сообу өтө чоң дейт. Ибн Жаузи рахимахулла айтат: Аллах Таала акыйкатка чакырып жаткан адамдарды дагы арасын тазалап коет дейт. Карасаңыз, азыркы кезде исламга чакырган адамдар көп. Ушул динге чакырган адамдар көп, бирок ушул чакыруучулардын арасындагы Аллахтын өзүнүн хикматы, илими бир күн келген убакытта тазалап коет. Анткени кара, акты ак деп айтуу ар кимге насип кыла бербейт. Бул жолда ар ким бекем кадам менен тура бербейт. Анткени Аллах Таала ушул акыйкатка чакыруучуларга дагы мусибат берет, кыйынчылык берет. Анан алардын арасына тазалап коет. Эмне үчүн? Аллах Таала кыйынчылык берет акыйкатка чакыруучуларга.
дават кылган инсандарга, ошол Аллахтын динине чакырган инсандарды Аллах Таала катарын тазалап коет. Аларга бир кыйынчылыктарды, мусибаттарды берүү менен. Акыйкатка чакырып турган вакытта ага мусибат келет. Бул суроого Ибн Кайым рахимахулла жооп берген. Акыйкатка чакыруучулар кыйынчылык менен сыналып турулбаса, дават ишинде, чакыруу ишинде да мунафыктар көбөйүп кетет деген экен. Мунафыктар көбөйүп кетет. Анткени баары тили менен ла илаха иллаллах деп иманга келе берет, иманды көрсөтө берет. Амал кылышы мүмкүн, баары чакырып кетүүсү мүмкүн. Бирок Аллах Таала ушул чакыруучуларды, исламга дават кылуучулардын арасын тазалаган вакытта ушундай мусибат берет. Ушул мусибаттан кийин чыныгы чакыруучу менен чыныгы мунафык айырмаланып калат. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, мына ушул Аср сүрөсүндө 4 сыпат менен сыпатталгандар гана зыянда эмес деп Аллах Таала кыскача түрдө бизге баяндады. Биринчиси иман сыпаты болуш керек. Ошол иманга амал болуу керек. Андан кийин ошол инсанда ошол илимге, иманга чакыруу болуу керек. Дават сыпаты болуу керек. Төртүнчүсү ошол сабыр, дулук сыпаты менен сыпатталуусу керек. Мына ушул 4 сыпат менен сыпатталгандар гана мына ушул зыянга толуп кеткен деңиз, дүйнөнү бир деңиз деп элестетип турган болсок, мына ушул деңиз зыянынан кутулуп, ошол кутулуу кемесине чыгып кетет экен. Мына ошондуктан биз Аллах Тааланын аяттарына ой жүгүртүүнү, дайым ошол хадистерди окуп үйрөнүүнү токтотпобуз керек. Албетте илим алуубуз керек. Илим алуубуз керек. Илимсиз эч качан биздин иманыбыз туура болбойт, эч качан жасап жаткан амалыбыз туура болбойт, жана чакырган дават ишибиз дагы туура болбойт, жана өз ара осуяттарыбыз дагы, насааттарыбыз дагы туура болбойт илимсиз. Мына ошондуктан бул илим, шарият илимини окуп үйрөнүү керек. Бул өтө бир чоң бир жоопкерчиликтүү нерсе. Аллаху алейхи саллаллаху алейхи Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Иншаллах кийинки сүрөнү кийинки сабакта окуйбуз.